Урматтуу депутаттар, Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алып, 25 сентябрда 7-чи чакырылышынын депутаттары тарап кетишти. Parlamentin büyük tribunasında жалаң Кыргыз мамлекети үчүн, Кыргыз эли үчүн кызмат кылган уул кыздарыбыз депутат болуп келишине тилектешпиз. Жакшылыкта, ийгиликтин үстүндө көрүшөйлү. Бар болуңуздар, рахмат. Президент кол койгон жаңы жарлыкка ылайык 8-чи чакырылыштын депутаттарын шайлоо 30 ноябрга белгиленди. Өлкө башчысы буга чейин шайлоонун шайтан оюндарынан улам 3 жолу төңкөрүш болгонун айтып, эми андай башаламандыкка жол берилбестигин, таза шайлоо өткөрүү үчүн бардык аракеттер жумшалганын билдирип, жалпы журтка алдыдагы шайлоо тууралуу кеңири кайрылуу жасады. Көз карандысыздыкты алгандан кийин 30 жыл ичинде Кыргызстаныбызда 3 жолу төңкөрүш болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыккан. 3 жолу мамлекетибиз чачырап кетүү коркунучуна келип такалган. Анткени шайлоолор адилет өтчү эмес. Биринин добушун экинчисине кошуп, же болбосо аз добуш алган талапкердин добушун көбөйтүп, добуштарды сатып алып, айтор бийлик башындагылар каалагандай шайлоолор өтүп келген. Азыр анда эски шайлоо системасын жок кылдык. Кыргызда оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет деген таасын айтылган сөз бар. Анын сыңарындай шайлоонун шайтан оюндарынан 30 жылда 3 жолу төңкөрүш көргөн жаныбыз шайлоо системасын адам фактору аралашпагандай кылып, толук санариптештирип, автоматташтырып салдык. Ошондой эле президент айыл өкмөттөн баштап жогорку кызматтагыларга чейин үгүт иштерине аралашпоосун айтып, катуу эскертти. Мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерге да кайрыла кетейин. Шайлоого аралашпаңыздар. Кимде ким аралашкан болсо, кызматтан кетип эле тим калбайсыздар. Катуу жазалайбыз. Талапкерлердин эл менен болгон чогулушуна барып катышууга тыюу салбайбыз. Чогулуштарга барып талапкерлердин программасын угуп, анан жүрөккө жаккан талапкерге добушуңуздарды бере берсеңиздер болот. Бирок үгүт иштерине катышпаңыздар. Баланча талапкерди өткөрөм, түкүнчө талапкерди жыгам деп чуркабаңыздар. Талапкерлерди тандоодон жаңылбай, татыктуусун шайлап алуу ар бир жарандын өз колунда. Президент ар кандай чоң убадаларды аткарам деп келип, акча тараткандардан алыс болууга чакырды. Бул шайлоого эл да жардамдаш керек экен да. Эл да мурдагыдай болбой, мурдагыдай бир 5000 сомдун кулу болбой, тиги шайлоо өзүнүн добушун сатпай, келечек үчүн добуш бериш керек да. Андан тышкары биз өзүбүздүн Кыргыз элине таандык болгон бир эмебиз бар да, баягы тууганчылык, өз бала деген түшүнүктөн арылыш керек. Кааладым ушу элге да бирке акыл эме кирип, мындай ыйман кирип, эл да шайлоого жакшы катышып, баягыда акчанын кулу болбой, сатылбай, жердешчиликтеги биздин бала деген принциптерден алыс болуп, мындай жакшы өзү каалаган татыктуу балдар кылса шайлап берсе деген ойдомун да. Буга чейинки шайлоолордо сатып алуу болчу, элди алдоо болчу. Азыр андай болбойт болуш керек. Өткөндө президенттик шайлоодо таза болгон, Садыр Жапаров шайланганда. Андай шайлоо болгон эмес, элдин баары өзү шайлап, өзү чын ниеттен шайлаган. Андан бери шайлоо болду элек, анан жогорку кеңештикинде мында мурдагыдай болбойт болуш керек. Мурдагыдай эл деле азыр түшүнүп калды. Сатылбайт, акчага алданбайт. Мурунку иштеп жүргөндөрүн, кийинкилерин, программаларын карап туруп анан шайлайт болуш керек. Президент Садыр Нуркожоевичтин кайрылуусун уктук. Анда жакшы элге жакшы түшүндүрүп берди. Анан буга чейинки шайлоолорду да көргөнбүз да. Бир округтан экинчи округга, бир шайлоо участкасынан экинчи шайлоо участкага чейин ташып барып шайлатып, ушундай болду. Азыр Кудай буйрса жакшы болуп калды заманыбыз. Бүт санариптешти. Азыр бир эле жолу шайлоого катыша аласың, андан кийин катыша албайсың. Анан бүт отпечатка менен бюллетень өзү чыгып, аябай санариптештирип, мындай жакшы деңгээлге ачык айкын болуп калды да. Алдыдагы шайлоодо жарандар шайлоо участогуна барып, каттоодон өтөрү менен ошол жерден бюллетендерди компьютер чыгарып берет. Каалаган талапкериңизди шайлап, бюллетенди автоматтык ящикке саласыз. Автоматтык ящик добушуңузду кайсы талапкерге бергениңизди дароо эсепке алып коет дагы, шайлоо убактысынын бүтүшүн күтөт. Шайлоо убактысы аяктап, кечки саат 20:00 ящиктин кнопкасын басканда кайсы талапкер канча добуш алганын дароо эсептеп чыгарып берет. Андан сырткары ящиктеги бюллетендерди төгүп алып, талапкерлердин байкоочулары менен биргеликте кол менен санап чыгышат. Ал бюллетендер 1 жыл бою архивде сакталып калат. Эгер талапкер кайсы шайлоо участогунан күмөн санаса, арыз жазып, кайрадан карап чыкса болот. Норза Аблаев, Нарын жаңылыктары.